Оштун жаңы шайланган мэри өзү көчөлөрдө жүрүп, көчөлөрдү көзөмөлдөп жүргөн видеороликтери интернет желилерине кеңири жайылган. Бул видеоролик элдин талкуусуна дагы түшкөн. Бул видеоролик Өзбекстанда дагы жаңылыктарында коюлуп жатат. Hokimlarni shaharda qor tozalab yurganini ko'rganmisiz? Avval o'zingizdan boshlang deganlari shu bo'lsa kerak. O'sh shahrining yangi hokimi Jenishbek Doktorboyev shaxsan ko'chalarda qor tozalash ishlarida ishtirok etdi. Bu ishlar vaqtida u o'z mas'uliyatini namoyon qilib, xodimlari bilan birga faol mehnat qildi. Doktorboyev o'z jamoasiga uyquga vaqt yo'q, tonggacha ishlaymiz. Ko'chalarni to'liq tozalagandan keyingina uyga ketamiz. Ertalab soat 7:00 da ishda bo'lishimiz kerak dedi. Bu holat hokimning fuqarolar oldidagi o'z mas'uliyatini namoyon etgani va shaxsiy namuna ko'rsatgani uchun ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Saralangan xabarlarni bizda kuzating. Qirg'izistonimizda ушундай мэрлер көбөйсүн. Албетте видеого лайк басып коюңуз. Уктамай жок, жаңы мэрдин талабы. Ошко мэр болуп жаңы дайындалган Жеңишбек Токторбаев түндө өтүк кийип алып, калаанын жолдорун кардан кантип тазалап жатышканын өзү текшерип чыккан. Анда шаардыктарга ыңгайсыздык жаралбашы үчүн эртең мененкиге чейин болсо да иштеш керек экендигин айтып, уктамай жок деген. Тазалап, соны кылып, порядкыларды мен кадамам. Эртең мен саат 7-ге жумушка. Ячке, карачы. Эптөө эле куруп коюпсуңар да. Карачы. Муну карасаң, эптөө эле куруп коюпсуңар да. Бул кандай бул? Эртең эле болуп койчуп, эмет болуп коюп, шишип коюп. Оң кара, тетебиз көчүп атат. Биринде качественный кылып жасаса болбойт беле. Тетең кара, тетең уже мусоркилер көчө баштаптыр. Базар бир өрттөнүп кетти. Ошондон кийин 3 квадрат, 2 квадрат, 4 квадрат кылып контейнер кылып тосуп. Бул эме вещевой же продуктовый? Вещевой. Эски базар. Эски базар. Ушунда отурушат да. Азыр данный момент. Данный момент ушунда. Аны эртең түшүп көрсөңүз да болот. Эртең түшөм. Жолдон эртең жол оңолот деп тур 46 метр. Нары теги жолдон бери жака 46 метр красный линия таштап койдук. Жолду расширение болот дегенденчи. Чоңойт болсо бул жак пробка болот экенчи. Пробка болот да.